بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 47 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat, çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimde kim ilim izdep, ilim yoluna düşkön bolsa, Allah Taala anı ilim yoluna düşkönü sebep, beyişke barçu yolun jеңилдетет. İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske düşündürme. Hadiste aytılgan ilimden maksat bul şariat ilimi. İlim akıl üçün nur jana жарык шырақ. İslam dini пайдалуу илимге дайыма чакырган, жана буга кызыктырган. Илим себеп жерде жакшылык болот, жана адамдар туура жолду табат. İnsan шарият илимин окуп үйрөнүү менен адамдардын арасында айырмаланып турат. Жогоруда окуган хадисибизге байланыштуу бир окуя болуп өткөн Имам Тирмизинин риваятына көрө Кайс ибн Касир рахимахулла айтат: Мен Абу Дарда радıyallahu anhu менен Дамаск мечитинде бирге отуруп калдым. Ошондо бир киши келип калды. Анан ал айтты: "О Абу Дарда, мен сенин алдыңа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шаары болгон Мадина шаарынан келдим. Хадис талап кылып, сен пайгамбардын хадистерин айтып жатыпсың. Мына ушуну угуп, хадис угуу үчүн талап кылып келдим" деп айтты. Ошондо Абу Дарда радıyallahu anhu ага айтты: "Сен соода максатында келген жоксуңбу?" деп сурады. Жанагы киши айтты: "Жок, мен сооданы максат кылып келгеним жок" деп жооп берди. Абу Дарда радıyallahu anhu андан пайгамбардын шаарынан менин алдыма башка бир максаттар менен келген жоксуңбу деп дагы кайра сурады. Ал кишинин келүү себебин аныктап сурап жатат. Жанагы киши илим талап кылуучу бул сахабанын алдына дүйнөнүн эч бир нерсесин максат кылбай, хадис үйрөнүү үчүн жана хадис талабы менен келген болот. Ошондо Абу Дарда радıyallahu anhu ал кишинин эмне максатта, эмне ниетте келгенин билген соң жана ага айтты: "Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын, ким илим талап кылып, илим жолуна түшкөн болсо, пайдалуу илим талап кылуу үчүн чыккан болсо, Аллах Таала анын бейишке барчу жолун жеңилдетет" деп айтты. Дүйнө жана акырет жакшылыктарына жетүүсү себеп бейишке кирүүсү жеңилдейт. Бейишке кыйынчылыксыз, машакатсыз кирет. Жана албетте илим талап кылуучуну периштелер ага разы болуп, канаты менен аны жаап алышат дейт. Жана дагы айтты: "Алым үчүн асман жердегилердин баарысы жана суудагы деңиздеги кит балыктар истигфар айтат" деп айтты. Ошол илим талап кылуучунун күнөөлөрүн кечирилүүсүн, ага райым кылуусун сурашат экен. Илим бул пайдалуу. Алымдын фазилети жылдыздар ичинде турган толук ай сыяктуу. Адамдардан айырмаланып турат. Ай өз нуру менен жердин баары тарабын жарыткандай, алымдын пайдасы да адамдарга тегиз тиет. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, Аллах Таала Куранда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга илимди көбөйтүүсүн сурап, дуа кылуусун айткан. "Ва кур рабби зидни илма", о Мухаммад, о Раббим, илимимди көбөйтүргүн деп айткан дейт. Пайгамбарга болгон буйрук жалпы үммөткө буйрулган буйрук болот. Аллах Таала пайгамбарына илимден башка бир нерсени көбөйтүрүүсүн сурап дуа кылууга буйрган эмес. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да дуа кылган. Бул хадис Абу Хурайра радıyallahu anhuдан риваят кылынган. "Аллахумма инфа'ни бима 'алламтани ва 'алlimni ма янфa'уни ва зидни илман. Алхамдулиллах ала кулли хал ва а'узу биллахи мин хали ахлин нар." Мунун мааниси: "О Аллахым, мага үйрөткөн нерсеңди пайдалуу кылган, жана мага пайда бере турган нерсени үйрөткөн, жана илимимди көбөйткөн, жана кандай абал болбосун, Аллахка мактоо болсун, жана тозок элинен болуп калуудан өзүң сактагын" деп мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылууну үйрөткөн экен. Хадистен алына турган үчүнчү пайда: Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айткан: "Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун", билимдүү инсан менен илимсиз инсан тең болбойт деп айтылган. Жана башка бир аятта да мындай делет: "Валлазина утул илма даражат", Аллах силердин араңардагы илимдүүлөрдүн даражасын көтөрүп койгон.
жана башка бир аятта иннама яхшаллах мин ибадихил улама, Аллахтан алым илимдүү адамдар көбүрөөк коркушат дейилет. Хадистен алына турган 4-чү пайда, алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору болуп саналат. Хадистен алына турган 5-чи пайда, Хасан Басир рахимахулла айтат, ким Аллах жолунда илим окуй турган болсо, илим жолуна түшүп, илим талап кылган болсо, күн ага тийген нерседен жакшы деп айтат. Имам Шафи рахимахулла айткан, шарият илимин талап кылуу нафил намаздардан жакшыраак. Хадистен алына турган 6-чы пайда, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам момун киши жакшылыкка тойбойт деп айткан. Кайсы бир сооптуу иш болсо, анын үстүнө чыккан киши момун болот экен. Ошол сооп иштин үстүндө турган киши момун киши болот экен. Мына ошондуктан илим талап кылуу бул чоң бир сооп. Хадистен алына турган 7-чи пайда, илим талап кылуучуга курт кумурскалар, деңиздеги балыктар, киттер истигфар айтат экен. Мына ушундай değinилген хадисте жогоруда айтып өттүк бул хадистин маани маңызын. Хадистен алына турган 8-чи пайда, илим талап кылууда өтө сабырдуу болуу керек. Кала берсе, дүйнөлүк илимде деле сабырдуу болбосо, ошол максат кылган илимин үйрөнө албайт. Мисалы, медицина илимин окуй турган болсо, мына ушул илимди үйрөнүүдө сабыр кылбаса, мыкты врач болуп чыга албайт. Хадистен алына турган 4-чү пайда, хадистен алына турган 9-чу пайда, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Аллах түшүргөн китепти, мындайча айтканда Тооратты, анын ичиндеги чындыкты жаап жашырган жана аны арзыбаган бага сата турган адамдар өз курсактарына оттон бөлөк нерсени жешпейт. Аллах кыямат күнү аларга сүйлөбөйт жана аларды жаман пейилдеринен тазартпайт. Аларга кыйноочу азап бар. Аллах Таала түшүргөн илим жашырылбоосу керек болот экен, мына ушул аятка көрө. Хадистен алына турган 10-чу пайда, илим таратууда берешем болуу керек. Билген илимин жашырбаган көптөгөн шакирттерди чыгарганга аракет кылуусу керек болот. Хадистен алына турган 11-чи пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Кимге Аллах Таала жакшылыкты кааласа, аны динде алым кылып коет дейт. Ибн Хажар рахимахулла айтат, ушул хадистин маанисин түшүндүрүп, кимге Аллах илим бербеген болсо, ага жакшылыкты каалабаптыр дейт. Мындайча айтканда, алым болуусун каалабаптыр дейт. Сөзсүз алым болуп чыгуу шарт эмес, бирок буга кимде мүмкүнчүлүк болсо, аракет кылса жакшы болот. Эми күн сайын бир хадис үйрөнүп, ага амал кылууңуз, аны башкаларга жеткирүүңүз бул жакшылык болот. Wallahu a'lam.